söz vermekçimiz. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүнкү күндү чындыгында көпчүлүгүбүз толкундоо менен бүтсөк керек. Азыркы тапта көрө атасыздар, кандай деген жыйынтыктар, кандай деген каалоолор айтып атат. Биз айта турган көп сөздүн баарын айтып коюш эми кыска мен сиздерге айталы. Багы бизге чындыгында күчтүү кадрлар керек. Ошонун себебинде 2023 жылдын аягында 24-түн башында биз Кырсыт байке экөөбүз болуп, бул жакта мына Эркин байке да башында айтып кетти, баардык директорлор чогултуп бир машмурат жалпы кеңешкенбиз. Ошонун негизинде Кочкордун билим тармагын, билим берүү бөлүмүнүн негизги багытын кандай өстүрөбүз, кандай шартта, кандай мотивация бере алабыз деп ишкерлер менен бирге жалпы жыйын кылганбыз. Ошонун негизинде биз bir tiyanakka kelgenбиz. Кочкорду 2024 жылы жалпы Кыргызстан болбосо дагы жалпы область боюнча биринчиликке чыгаралы деген максатта барганбыз. Кудайым буйрса бүгүн ал ойдогон ой максатыбыз ишке ашып атат. Биздин ошол кезде койгон максаттарыбыз Кочкорду алдыга чыгаруу. Себеп дегенде 2023-2022 жылдары абдан төмөн түшүп кеткен экен жалпы жол боюнча. Азыркы анализдик графиктин көрдүңүздөр, Кудайым буйрса бул жылда 21% менен өсүш бар экен. Мен ойлойм, багы биздин кылган салымыбыз 1% болсо керек. Негизги салым кылгандар бул албетте ата-энелер, ошол эле мугалимдер, ошол эле тегерек жеттеги кылып аткан баардык биздин жардамдарыбыз болсо керек. Анан кандай дейм? Менде бир суроо пайда болгон да ошол кезде. Эмне үчүн бизден күчтүү кадрлар чыкпайт? Биз эмне эки бутубуз бар, эки колубуз бар, башка элдерде болуп, башка мамлекеттерде баардык шартыбыз бар. Бирок тилекке каршы аякты убактарда бизде абдан бир аксаган өкүнүчтүү абал болуп турат да. Эмне үчүн бизден күчтүү багы квантовый физиканы түшүнгөн, IT технологияны түшүнгөн, нано технологияны түшүнгөн күчтүү окуучулар чыкпайт? Эмне себептен? Аякты 20-30 жылдын ичинде канча деген өкүнүчтүү аксай турган бизге нерселер болду. Кудайым буйрса мына азыр көрүп атам, өзүбүз дагы күбө болуп турабыз. Абдан бир жакшы көрүштөр болуп атат арабыздан. Кудайым бул жылы 2 окуучубуз 56 окуучунун арасына кириптир жалпы Кыргызстан боюнча. Бул да биз үчүн жетишкендик. Мен өзүмчө бир анализ кылып көрдүм. Жалпы нарын боюнча эми шаарды бошконго болбойт. Себеп дегенде шаар деген шаар ал жактын бюджети дагы, мамлекеттин көз карашы дагы ал жакта башкача болот. Бирок жалпы 5 район боюнча Кочкор эң алдыга чыгыш болот. Бул жетишкендигиңиз үчүн сиздерди куттайм. Өзүмөн башынан өтүп кеткен бир нерсени айтайын. Мен дагы окуу жылдар бүткөндө мен да абдан кыялдандым элем, чет жакка барып бир күчтүү инсандардан же бир окумуштуулардан болуп кетсек де, бирок тилекке каршы ал кездеги убактыбыз бизде абдан бир оор заман болуп турган кезде үй бүлөлүк каржылык маселебиз да кыйын болуп, мен дагы бет албай калгам. Бирок азыркы тапта менин кыялдарымды сиздер аркылуу ашырайын деп чечтим. Ошонун себебинде бул жылы эң алдыңкы алган мектепке эң алдыңкы алган мектебибизге автоунаа, эң көп бал алган окуучубузга $1000. Эми $1000 албетте чоң сумма болбосо керек. Бирок жок дегенде бир жылдык контрагымды же бир ар жакта бир жактагы эң баштарды тартар. Андан тышкары ошол эле кезде бул жерде чоң эмгеги бар мугалимдерди, директорлорду унутпайлы деп сиздерге да бир чоң болбосо да кичинекей бир $250 эмебизди коюп бердик. Чындыгында бул жерде азыр эжем өзүмдүн эжейим турат, мектепте бишке чыгарып окуткан. Мен ойлоп атам, эжейим бизди көрүп сыймыктанып, биздин келечекти көрүп абдан кубанып турса керек. Багы айтып коюп турбайбы? Жаш бала
жаш бала уядан кандай учуп эмнени көрсө ошону чоң жашоодо кылат деп. Анан эжейимизге сиздерге чоң рахмат. Кандай жаштар бергенсиздер, өзүңүздөр күбө болуп турсаңыздар керек. Албетте жалгыз эле бул жерде эжелер эмес, ата энелер дагы ар бир адамдын салымы бар. Себептен жаш бала жаштарактай турбайбы, кандай суу коюлса, кандай бутакталса ошого жаш өсөт экен. Эгер туура эмес бутакталса, туура эмес кешип кетет экен. Туура эмес суу куюлса, туура эмес өсөт экен. Ошого жаша биз дагы ишкерлер, жалпы эле ишкерлер эмес, чет жакта чөйрөсү аракет кылышыбыз керек экен. Ар бир балага өзүбүздүн таасирибизди бергенге. Анан Кудайым буйрса эми азыркы тапта жаштарыбыздын өсүп атканын, өнүгүп атканын көрүп атабызбы. Биргеликте 223-жылдардан баштап Кочкор прогресстер менен Кочкор биримдикти биргеликте көптөгөн иш-чараларды өткөздүк. Эми бул материалдык байлык, бул түбөлүк эмес. Бүгүн бар, эртең жок. А бирок сиздерге берилген билим, илим баардыгы сиздерге келечекке, бул түбөлүк сиздерге калат. Анан биздин багы эжебиз айтып кетпедиби? Эң жакшы инвестиция бул билимге деп. Бизге азыр кылган салымыбыз келечектин Кыргызстандын көтөрүлүшүнө, өсүшүнө. Жалгыз эле Япония эмес. Мына эжебиз айтып кеткендей. Кыргызстан келечекте дүйнөлүк масштабта эң күчтүү мамлекеттер болгонун өтүнөм. Себептен де бизде толук кандуу, бизде баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эң аягында ыраазычылыгымды айтып элем. Бул жерде чындыгында Тынчтык Байкенин дагы эмгеги зор. Себептегенде Байкенин буту эки буту жерге тийбей, ар жака чукап, бер жака чукап көп нерсени көрүп аттык. Биз дагы Байкебизди жөн калтырбай, колубуздан келген бутуна бут, колуна кол берип жардам бердик. Андан тышкары администрация дагы күнүгө чалып атты. Кандай бизден жардам керек, эмне кылсак болот деп. Жалпы эле уюштуруучуларга, администрацияга, Тынчтык Байкеге баарыңыздарга рахмат. Ушундай бир жакшы иш-чара уюштуруп атам деп багы өзүм ишенем. Андан тышкары бул башталган самалыгыбыз бул жыл менен бүтпөйт. Башыбыз аман болсо, эмки жылы мына көчөнү көрүп атпайсызбы? Муратил агабыз Акталадан уже 4 жылы өткөзүп атышты. Илеген кен Кочкор эң алгачкы жыл болот деп, мен билишим боюнча. Мен ишенем, бул 4 жыл эмес, 14 жылга, 14 жыл эмес, 44 жылга кетет. Биз да бир күнү карайбыз. Анан жаштардан сураныч, биз 10 жылбы, 20 жыл колубуздан келген, күчүбүз келген аткарабыз. Андан кийин сиздерге эстафетаны өткөзүп беребиз. Кийинки жаштарды сиздер колдоп, сиздер кубаттап жардам берип туруңуздар. Чоң рахмат. Дал ушул учур өтө толкундоолорду жаратканы чоң болуп турат. Анда эмесе биз сыйлык тапшыруу үчүн сахнага Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Турсуналиев Тынчтыкбек Иманалиевичти чакырып алабыз. Районубуздун оочу буга чейин дагы кур болгон эмес, алтын сертификаттар чыккан, жогоруда айтылгандай жогорку баллары чыккан, бирок быйылкы жылы алгачкы ирет ушундай абдан чоң сыйлыктар коюлуп жатат. Сыйлык тапшыруу алдында баарыбызга жалпыбызга белгилүү болду кайсыл окуучубуз райондогу эң жогорку балл алгандыгы. Анда эмесе биз ошол окуучубузду сахнага чакырабыз жана мактоо баракчасын тапшырабыз. Мактоо баракча 2022-2024 окуу жылында өткөрүлгөн жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку балл алгандыгы жана окуудагы мыкты жетишкендиктери үчүн Ишеналы Арабаев атындагы мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Чолпонкулова Раяна Жаныбековна сыйланат. Раяна негизги тесттен 222 балл алган. Тарых сабагы 87 балл, англис тили сабагы 86 балл, математика сабагына 109 балл алган. Окуунун отличниги 2023-2024 окуу жылында республикалык олимпиадада райондук турунда 4-чү орунду камсыз кылган. Окуткан мугалимдери Шейшенова Атыркүл Шейшенова, орус тили жана адабияты мугалими. Атыркүл Шейшенова бул жака келип берсеңиз. Жана Сулайманова Эльмира Исаковна, математика мугалими.
Ишеналы Карабаев атындагы мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Чолпон Кулова Раяна Жаныбековна 2023-2024 окуу жылында окуудагы жетишкендиги жана мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгондугу үчүн Кочкор биримдиги коомдук бирикмесинин атынан $1000 тапшырылганын тастыктаган сертификат кайрылат. Сыйлыкты Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Исмаил Кырсызбек Иманалиев тапшырууда. Дагы бир эң мыкты сыйлык Volkswagen Passat V5 2015 жылы күндөгү Ишеналы Карабаев атындагы мектеп гимназиясы 23-24 окуу жылында окуудагы жетишкендиктерди жана мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгондугу үчүн Кочкор биримдиги коомдук бирикмесинин атынан автоунаа тапшырылгандыгын тастыктайт. Сыйлыкты Кочкор биримдиги коомдук бирикмесинин төрагасы Ормон Нурбек уулу тапшырды. Ормон коюптур. Ачкычты мында карап болатчы. Эң бир жолу. Ормон, эң бир жолу. Барлык мектептерде жумуштуу болсун. Барлык мектептерде автоунаага ээ болсундар. Эң жогорку балдарды көрсөтүп, алтын сертификаттарын эсеп отурчу биздин бүтүрүүчүлөрүбүз катарынан чыга берсин. Beri karayız. Демеушілер сақтадан кетпей тұрса, ыраазычылык баракча тапшырмакчыбыз. 2023-2024